Эфирде кылмыш, кырсык, жаза окуяларын баяндаган телегүзөт программасы. Студияда мен Аяна Байзакова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта мас абалында унаа башкарган айдоочулардын жоосуз жоруктарын, тартип сакчыларына баш бербей, чуу көтөргөн бейбаштардын окуяларын чагылдырабыз. Биз менен болуңуздар. Жол эрежесин сактабай, ар кандай жол кырсыктарына себепкер болгон айдоочулардын айынан милициянын кайрылуу кызматынын кызматкерлери күн сайын күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Алар өз милдеттерин аткарууга чыгаар алдында атайын короодон өтүп, кызматтык күбөлүгүнүн формасына чейин текшерүүдөн өтүшөт. Аны менен катар патрулдук унаасы да техникалык короодон өтөт. Экинчи жол баштыңыз, да? Мен бияқта жашаймын. Буквально кичине 300 метр бар. Эмне өрүнгө отурдуңуз? Иштеп атам. Сынып ашып жаап бермеш. Отака работа. Бүгүн кичине ичип алып, балам менен страшно. Как она сакыржан койду? Как она сакыржан? Үйдө иштеп атам. Үйдө Апарар. Если эме болсо, күчкө просто эме кичине алсак болот да. Бак эле бар, документтерди может привести. Я покажу все, как есть. Эркекче ми? О, эркекче. Все, документ есть, все есть. Чын эркекче. Алдыраласың деген бар. Ичинде балдар. Вот менде ключ, менде да просто запирата сен. Кандай токтотуп бердиңиз? Канча эки баланын ичинде эмне маш болбой эле? Жоқ, дети со мной просто жена. Сиздер көрүп жаткан бул күмүш түстөгү Mitsubishi үлгүсүндөгү автоунаа патрулдук милиция кызматкерлери тарабынан айдоочусу мас абалында деген шек менен кууп барып токтоткон учурда бир кызы, бир баласы бар экен. Токтоткон учурда чындап эле айдоочудан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жатты. Резко надо было закрыть. Бүгін вообще не хотел выезжать. Бүгін элек беріп алып, все надо. Чал. Экинчи жол качтыңыз э, байке? Экинчи жол качтыңыз, эки жол э? Жаш балдар менен кылмыйт да байке, караш. Балдарыбыз бар. Анысы аз келгенсип айдоочунун жанында айдоочулук күбөлүгү да, унаага тиешелүү документтер да жок болуп чыкты. Айдоочунун мас соосун тактоо максатында жакынкы наркология бөлүмүнө барган учурда наркологиялык тесттин корутундусу айдоочунун мас абалында экендигин тастыктады. Ал учурда унаа айып коросуна токтотулуп, айдоочуга тиешелүү айып кагазы толтуруп берилет. Айдоочуга протокол толтуруу үчүн тиешелүү документтерин аз убакыт ичинде алып келип беришти. Айдоочуну Кой Таш айылынан токтоткон учурда инспекторго баш ийбей, машинесин айдап качып бараткан жеринен кубалап барып токтотулду. Токтотуп текшерген учурда айдоочу мас абалында болгон. Азыркы учурда наркологиядан өткөрүлүп, айып корогон машинесин токтотуп, тийиштүү протокол түзүлүп берип жатат. Бул айдоочунун унаасы жанында өздүгүн тактыктаган документи жок, бирок ал мас абалында унаа башкарган деп шек жаратты. Өлүң бар болобу? Болот. Канча басың? 20. 28. Жок, бул экен жеткичпен экен. Могу бул. Ким атын? Эле бар. Ысырыңын көрдүм. Жок. Тошун сенки? О, ал мен. Качты болсун? 95. Случай. 12-нчи февраль. Нештеме? Фил. Дриллес такая. Катышасыздар. Бишкекте эле. Шумойдон кетет. Анан кайсы өзүң кетмедиң аны?
Çok bassın be. Direkt süsler ne oldu? Aman. Gözüküyor sakın. Süleşmeli belki. Bunlar kurulu. Gel berge. Ya belki süleşmeli. О, милицейский пункт бар ғой, қасымызда. Çalayın. Ошоға барып, ешнәрсе ұстан етеді. Айда. Sultan Azamat. Ошо дом қайдасың? Sen Türk turası gelirsin o zaman. Okuyor var mı? Ayda tutsan sen çalayın dotmayın. Kaldırды отыр. Bayka çalayın dotmayın. О, милицейский пунктта келсең бұл жерде. Bayka çalayın dotmayın benim. Azamat Bayka çalayın. Azamat Bayka tanış mı? Bayka koy tutsan sen. Ayda tutsan sen. Çalayın. Bir Мен zor. болчу азыр кел, мына артыстан келсе таксимен. Benim telefonum. Bayka çalayın. Canım benim telefonum yok. Az sonra ya. Azamat Bayka çalayın ki bir zor okuyor. Bayka ayda tutsan sen benim ya. Çalayın dotmayın. Азыр бояп неме кыласың эле. Өн туруп тургачы кетем. Тоқайым, çalayın dotmayın. Айдачы бол, не тұрасың? Милицейский пунктка келсең бұл жерде. Паспорты жоқ турбайбы? Наркология борборунда жигит таптакыр башка айдоочулук күбөлүктү көрсөттү. Инспекторлордун кайсы жылы туулуң эле деген суроосуна ал так жооп бере албай тайсалдап калды. Башка адамдын күбөлүгүн көрсөтүү менен ал кырдаалдан чыгууга аракет кылды. Ал инспектордон эмне үчүн токтоткондугун тактап жана түшүндүрүүнү талап кылды. Наркология борборунда анын алкоголь ичкендиги аныкталды, бирок тест анык ичкендигин көрсөттү. Жыйынтыгында айдоочу айдоочулук күбөлүктү ала электеген мойнуна алды. Протокол толтурууда ал өзүнүн паспортун алып чыгып, уна айып короого киргизилди. Эми сот органдары чечим чыгарат. Алып чыгып койчу, тум чыгат азыр. Ермол емес? Ким баласың? Иә. Эжеке, бул баланы алып койсун. Еліп атат, жанаттан бері албайсың ба? Телефон ұстап. Баланы алып койчу да. Ким баласы болбосун да алып кой баланы. Баланы алып чыгып кирип кетти. Баланы алып чыгып кирип кетти. Жүрөй түшөт баланы. Ачык койбойсуң ба? Бала пункт үйлөп атат бала. Кандай? Ачык койгон эмессиң? Иә. Баланы ачык койбойсуң сен балаң эмес болсо. Ачык койбойсуң да. Айдоочунун мас соосун тактоо максатында жакынкы наркология бөлүмүнө барган учурда наркологиялык тесттин корутундусу айдоочунун мас абалында экендигин тастыктады. Ал учурда унаа айып короосуна токтотулуп, айдоочуга тийиштүү айып кагазы толтурулуп берилет. Жана айтып өткөндөй эле биз артынан кууп келгенден кийин кыздар менен балдар үйүнө кирип чыкпай, баш ийбей, аягында кыз аныкталып, ГНДдан, наркологиядан өтүп, ичкендиги аныкталып, протокол түзүлүп, унаасы айып короого токтотулду. Апта ичиндеги жаңылыктар ушулар болду. Сиздер телевизор программасын көрдүңүздөр. Эмки чыгарылышта жолукканча сак саламатта туруңуздар.